Кимдер махрам бизге? Биринчи бул насаб, наслинен, жанагы тегинен болгон махрамдар. Туган болгон махрамдар. Алар яхруму аля раджули ан ятазавважа минан насаб. Өзүнүн тегинен болгон аялдарга киши үйлөнсө болбойт, арам болот дейт. Алар кимдер десе, өзүнүн тугандарынан болгон. Эң биринчиси албетте уммаху. Энесин төрөгөн энесине үйлөнгөн болбойт. Экинчиси ва жаддатуху ва ин алат. Анан тай энеси, чоң энеси. Тай энесин жадда фасила дейбиз, мураста. Тай энеси, чоң энеси, булардын дагы энелерин баары аны үчүн махрам. Ва бинтаху. Анан өзүнүн кызына үйлөнгөнгө болбойт, албетте, ал махрам. Башкача айтканда, булардын баары бул кишинин көзүнчө хиджабы жок эле жүрө берет. Туган болгондугу үчүн. Ва бинта бинтихи, кызынын кызы, ва бинта ибнихи, баланын кызы, ва ин сафалат. Төмөн, канчалык төмөн болсо дагы, баласынын кызы болсо дагы. Ва ухтаху, өзүнүн бир туганы, ва бинта ухтихи, өзүнүн бир туган эжесинин же карындашынын кызы. Ва бинта ахихи ва ин сафалат. Жана бир туган агасынын же инесинин кыздары махрам болот. Ва амматаху, анан атасынын эжеси же карындаштары. Ва аммаху ва аммата усулихи. Жана өзүнүн атасынын абалары дейт. Бир тугандары. Ва халатаху, тай эжеси ва халата усулихи. Атасынын тай эжелери. Булардын баары махрам, түбөлүктүү махрам. Булардын көзүнчө хиджабы жок, жолугу жок жүрө берсе болот. Ва тахилу лаху банатул аммат. Анан көбүнчө ушундай эме маселе бизде двоюродный болсо, эки бир туугандын балдары болсо, махрам деп түшүнүшөт да. Мисалы, атасынын инисинин баласы. Ошону ибнул ам деп коебуз, же амма, же атасынын эжесинин баласы, балдары. Ва тахилу лаху, адал болот дейт эркекке. Банатул аммат вал а'мам. Абаларынын кыздары, анан атасынын кыз бир туугандарынын балдары. Адал болот дегенде нике кыйса болот, демек алар махрам эмес деген сөз. Алардын көзүнчө жолукчан жүрүш керек. Ва банатул халати вал ахвал. Тай экелеринин же тай эжелеринин дагы кыздары адал болот үйлөнгөнгө. Ушундай маселе бар. Бул шариатта көп эле айтылат, бирок кээ биркилер ушул кантип болсун, кыргыздар жети атадан албайт деп анан сабакты кесип видео кылып чыгарып таратып жиберишет, мисалы интернеттенчи. Бул эми биз бул жерде шариатта уруксат болгон, адал болгон өкүмдү айтып атабыз. Өзүбүз ойлоп тапкан жокпуз, Аллах Тааланын өкүмү. Айтууга милдеттүүбүз айтабыз. Бирок ошол жакын тууганды алган жакшыбы же алсыраак эле бирөөнү алган жакшыбы десе, Омар радиаллаху анхунун айткан сөзү бар. Жакынырактар сабырдуу болот, бирок алсырактар ахла болот дейт да. Ахла дегенде жакшыраак болот дейт. Бул сөздүн мааниси негизинен эле жанагы эгер генинде оору болсо, анда бир генден болгон адамдар баш кошсо, ошол оорунун балага өтүүсү көбүрөөк болот экен да, пайызы. Ошондуктан анчалык жакшы эмес. Жана кыргыздардын биздин салтыбыз болгон жанагы жакын тууганды албаш деген дагы бир жагынан ошол тараптан туура. Бирок шариатта баруу бар, уруксат алса эч кандай күнөө дагы эмес, уят дагы эмес. Эки бир туугандардын балдары үйлөнө берет шариат. Эми үйлөнөт десе милдеттүү түрдө эмес, кааласа да. Ва кама яхрму аля раджули ан ятазавважа биман зукира. Ошондой эле эркек кишиге айтылган аялдар айтылган аялдарга үйлөнүү уруксат болгондой эле, арам болгондой эле, яхрму алал мар'ати ат-тазаввужу би назирихи минар риджал. Аял кишиге дагы ушул сыяктуу үстүндө айткан эркектерге үйлөнгөн, турмушка чыккан арам дейт. Башкача айтканда, өзүнүн эркек бир тууганына, атасына, чоң атасы ушуну азыркы айткандын тетириси болот, булардын баары аял кишиге арам дейт. Ва яхиллу лил мар'ати абнаул а'мам вал аммат. Ошондой эле аялга махрам болбойт
Авасының балдары, анан атасының бир туган эжесинин карындашынын же балдары. Ва абнаул ахвал вал халат. Тай эжесинин же тай экесинин балдары дагы махрам эмес.